Анда эмесе мындай балдар. Өткөн заманда бир кемпир чал жашаптыр. Алардын жалгыз уулу болгон экен. Уулун жаңыдан эле үйлөнтүп, келини ысык чайын ичип, нанын жеп, сый көрүп отурар кезде карыя катуу ооруп калат. Көп өтпөй абышка көз жумду. Мезгил зымырык куштай өтүп жатты. Кемпир карылга биротоло моюн сунуп, келини уулунун колун карап отуруп калды. Келини өз убагында тамагын берсе берип, бербесе ачка калтыра турган болду. Кемпир көргөн күнүн уулуна айтайын дейт, бирок мерез келини уулун да кууруп жеп, экөөнүн турмушуна зыяным тийип калбасын деп унчукпайт. Кемпир бара-бара өңдөн азып, алдан тайып, сыртка кирип чыга албай калды. Кошуналарына барып ал жайын сураганга да алы келбеди. Кемпирдин акыбалын көргөн келгендери келини жактырбай кагынып силкине бергенинен улам кошуна колоңдор да чочулап кийинчерээк каттабай калышты. Ошентип кемпир ооруга чалдыгып төшөккө жатып калат. Дагы эле уулунун келиндин кылыгын жашырып, ал жөнүндө жаман сөз айтмак тургай, кайра мактап, бул кесел өзүнүн карылганан кесепети экенин айтат. Акыры ал ушул тагдырына моюн сунуп, эмнеси болсо да уулунун турмушу бузулбаса экен деп Кудайдан тилейт. Бир күнү кемпир төшөгүндө жатып, жаманчысын оңдойюн деп колун сунса, тарамыштуу териси шалбырай түшкөн, тамырлар көбүп кеткен, арык манжаларына катуу бир нерсе урунат. Оозуна салса даамы ширин нерсе экен. Ошол түнү анын ичер суусу көрөр күнү түгөнүп, о дүйнөгө кете берет. Кемпирди жээт жактары, тууган-туушкандары аруу жууп, сөөгүн жерге беришет. Бүт арманы, таарынычы, кубанычы кемпирдин өзү менен кошо кетет. Арадан бир нече жыл өткөн соң жаз алды менен кемпир коюлган мүрзөдөн бир жашыл көчөт өнүп чыгат. Көрсө карыган эненин оозунда кеткен жемиштин данеги жарылып, көктөп мүрзөнүн топурагын жарып чыккан экен. Ал кийин чоң даракка айланат. Мүрзөдөн өсүп чыккан бейиштин мөмөсүн көргөн эл аны өрүк деп атай башташат. Жыл сайын эзилген мөмөсүн жеп, анын керемет ширин даамы эле эмес, дарылык касиети да бар экени билинип, кийин далай жерге кабары жетет. Анан ал жемиш көп ооруларга да баа, дары катары колдонгонун билгендер данектерин алып, королоруна эгип, көчөттөрүн өстүрө баштайт. Жаздын мээрим чачкан күндөрүндө аппакай гүлдөрүн тегиз ачкан өрүк зарлуу Баткен аймагы көңүл куштун көкөлөсү жайкысын береке чачкан токчулуктун асыл мөмөсүн берип, бүгүнкү күнгө дейин элге рызкы болуп келет. Бул уламыш Баткен чөлкөмүндө илгертен бери атадан уулга, энеден кызга айтылып келаткан мурас экен балдар. Балдар, мына ушуну менен биздин уламышыбызды аяктадык.